Урматтуу телекөрөрмандар, дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен. Дасторкон четинде отургандар бар болгон болсо, тамагыңар даамдуу болсун, аш болсун. Бул сөздү бекер айткан жокмун. Биз тамак аш жөнүндө сөз кылабыз. Мына түрк элдеринин тамак аш фестивалы өткөнү турат. 5-июнда биздин катышуучуларга да ийгилик каалайлы. Кечээ журналисттер менен жолугушуу болуп, айтор кандай форматта өтөт, бул бизге керекпи деген маселе үстүндө бир жакшы маек болгон болчу. Бул теманы улай студиябызга келген техник илимдердин доктору профессор Кеңешбек Алымбеков агай жана маркетолог Бектур кызы Бурул айым менен студияда турам. Кайрат мырза менен болсо кесиптешим Нургуз ашканада турат. Ооба, биз даярданып туралы. Куш келиңиздер, кутман таңыңыздар менен. Рахмат. Агайым сөз башынан болсун, жакшы фестиваль экен деп өзүбүз мындай сүйүнүп атабыз. Себеп Кыргыздын улуттук даамдары жөн эле бир баягындай салттуу иш-чараларда дейбизби, көрсөтүлбөстөн ар бир үйдүн ашканасында, ар бир айымдын несинде, менюсунда болуш керек го деген түшүнүк бар да. Сиздин эң туура түшүнүк бул. Эми ошол түшүнүктү мындай элге жайылтыш үчүн, анын көп өлкөлөргө мындай көрсөтүш үчүн ушул фестивалды өткөргөн атабыз да, этно тамак аштар фестивалы. Бирок кимден башташыбыз керек? Ошо адегенде кыргыз элинин ата-бабадан келаткан тамак аштарынын кандай экендигин, анын түрлөрү, сапаты, ден соолукка болгон пайдасы, адамдын маанайына тийгизген таасири жана башкалардын баарын биз биринчи кезекте өзүбүзгө мындай боордош деп коеюнчу, эми кандаш түрк элдерине көргөзүшүбүз керек да. Ошолордон дагы, ошол эле учурда алардан дагы биз бир топ тажрыйба топтошубуз керек. Жалпылыгыбыз барбы, айырмачылыгыбыз барбы, ошонун баарын билиш үчүн ушул этно тамак аш фестивалы даярдалып атат да. Супара деген ат менен чыгарып атабыз бул фестивалды. Түрксой уюму бар. Бүт түрк өлкөлөрүн бириктирип турган ошолордун маданияты, ошолордун салтын сактоо боюнча көп иштерди аткарып келатат. Анан бул тамак даярдоо, меймандостук, тамак ичүү, бул дагы өзүнчө салт да, бул дагы мурас ата-бабадан келаткан. Анан ошону ошо Түрксойдун колдоосу менен Супара этно комплексинин жайгашкан жеринде, ошол жерде Чуңкурчакта өткөргөн атабыз 5-июнда. Меймандарыбыз келе турган болду. Ушу түрк өлкөлөрүнөн Алтырмак, Венгриядан дагы, Мажаристанды айтып атпайбызбы? Ал жерден дагы ошо келди, биз да катышабыз деп. Эми бул фестиваль көп нерсени көздөйт да. Мындай биздики жанагы башка фестивалдардан мисалы эң көп жасалган пало, эң узун жасалган чучук деген окшогон бир фестивалдар болот го. Эми чучук деп мен жана колбаса ошолорду айтып атам, башка өлкөлөрдө ушуну алып. А бизде андай эмес, ошо аз жасалат, сапаттуу жасалат, даамдуу жасалат. Эң негизгиси ошол 5 момундай бир эмеге максатка ылайык келиши керек да. Эң биринчи бул ата-бабадан келаткан, унутулуп бараткан, балким унутулуп калган ошол азык-түлүктөрдү, тамак аштарды алып чыгыш. Экинчиси ошол тамак аштардын түрк элдеринин, бирок биз бул Кыргызстандын атынан дагы чыгып атабыз, азыр сөз кылабыз ал жөнүндө. Анан экинчи максат бул ошол билинбей, унутта калган тамак аштардын азыктык баалуулугу, касиети, өзгөчөлүгү. Мисалы Кыргызстанда, кыргыз элинде жуурат, эжиге, малкам деген жана башка азык-түлүктөр бар да, көп кишилер билбей калды. Аталышын эле угуп калган болбосо, даамсыз гана эмес. Анан үчүнчүдөн ошол тамак аштардын азыркы заманга, азыркы технология аркылуу көбөйтүп чыгарып, жалпы элге таратууга болобу, ушу мүмкүнчүлүгүн мындай табуу. Агай, мен ашканага кезек берип коелубу? Убактыбыз чукул болуп калган, тамагыбыз ушпай калбасын, Рахмат, кечирип коюңуздар. Бирок көрүүчүлөргө биз эмнелер керек делет бүгүнкү ашканада ошол тууралуу тааныштырып кетсек, башында баш сөз катары айтсак, биз ушул дүйнөгө атагы чыккан фаст-фуд, бизче айтканда тез татым, кыргызга таандык тез татым жасалышы менен бөлүшкүбүз келип жатат. Бүгүнкү күндө ушул кыргыздын тез татымы Бишкекте дагы сатылууда, көптөгөн тез татымдардын арасында
тарапынан кыргызга таандык, кыргызга жакын, анан эң башкысы пайдалуу азыктар менен жасалган тест татымды тандаңыздар демекчибиз, э? Биринчиден бизге калама керектелет. Кайрат Абаскан уулу тааныштырып кетейин, э? Кайрат Абаскан уулу. Кайрат мырза, бул тест татымды өзүңөр ойлоп таптыңар, кыргыздын тамактары менен айкалыштырып, э? Илгерки жашыктуу. Чучук туруп алам. Чучук керектелет. Бул калама кандай жасалды? Калама болсо үй шартында жасалат, домашний. Дрож кошулбайт, ачыткы менен. Салтка айланган тест татымдан айырмасы ушул экен, эч кандай мындай куурулган, ашыкча май азыктары жок, анан ачытылбаган калама, э? Ооба. Жасай берсе, биз бул тууралуу Бурул айымдан көбүрөөк нерсе угат болушубуз керек. Жаш болсо да баш болуп бул тармакта түшүнүгү бар айым катары. Кыргыз мисалы азыр сырттан келген тамак аштарга көбүрөөк басым жасап, кыргызда деле ага альтернатива бар деген бир жакшы жөрөлгөнү баштап турсуздар да, мына шамшым жасалып атат. Кыргыз сонундуктары тууралуу сүйлөп берсеңиз. Эң туура суроо бердиңиз. Бизде негизинен карап көрсөз Кыргызстанды көпчүлүгү Бишкекти чет элдик жана тамактар басып кеткен да. Алардын эң басып кеткен рынокто өзүнүн ордулары бар, бирок эч кандай аны талдап келгенде, изилдеп келгенде эч кандай пайдасы жок. Тескерисинче пайдасынан зыяны көп. Ашказанды эле алдаган болбосо. Ооба, убактылуу эле ашказанды алдаган болбосо, пайдасынан зыяны көбүрөөк. Аны баарыбыз билебиз, бирок колдонобуз, э? Бирок ошол эле нерсени Супара этнокомплекси 2019-жылы жок, бизде дагы ушундай кыргыздын тамактарын жесек болот деген тест татым форматында фастфуд деп коебуз. Аңча айтканда фастфуд форматында биз кыргыз сомдук деген аталышта чыкканбыз. Эмнеге кыргыз сомдук деп аталат? Атынан эле баштасак болот. Бул кыргыздын чыныгы сомдуктары, биз сомун деп айтабыз го. Таттуу тамактары, эң башка элде жок тамактары кыргыздын сомдуктары деп аталат да. Ошол 2019-жылдан бери шамшум, баягы биз бургер, этно-бургер деп коебуз, мындай современный заманбап тил менен айтканда этно-бургер. Элге жакыныраак болсун, жаштарга жакын болсун деп. Бирок ошондой түшүндүрүп беребиз, бирок азыркы учурда жаштар элдердин кабыл алуусу бат болуп шамшум дегенге өтүп барат да. Бул шамшум этип алалы деген сөздөр дагы азыр уже көп колдонулуп баштады да. Жызбызгыла кой дечи эле күндө. Шамшум кылып алалы деген сөз. Андан кийин шамшум бизде этно айран, беш бармак, курдак бардык кыргыздын соонун тамактары кыргыз соомдукта бар, даярдалып берилет бул дагы тест татым түрүндө. Ошол эле айта кетсек, шамшум деп калбадыкпы? Шамшумга бардык түрү менен жасайбыз. Ошол эле чучук менен, чучук сүйүүчүлөрү болсо, чучук менен каламанын ортосуна, чокко бышкан каламанын ортосуна чучукту салып, быжы, курдак менен дегендейчи, ушундай топоздун сүрсүгөн эти менен, ушундай түрлөрү менен дагы жасап беребиз. Ал эми заманбап тилде айтканда этно айран деп кетпедикпи? Анан көбү түшүнбөй калбасын деп азыр жалпак тилде айтканда этно йогурт деп да коебуз. Муну азыр агай айтып калды, йогуртту колдонбогула, биздики этно айран деп. Кыргыздын айраны укмуш да. Ооба. Анан айранды жөн гана жеп койбостон ошону тоо кыямын кошуп, кургатылган жемиштерди кошуп, ушундай сонун форматта беребиз. Витаминдүү жана пайдалуу формат. Кеңешбай агай, рацион деген нерсе бар да. Биз деген этти көп жейбиз деп сыймыктан мактанган менен дүйнөлүк практиканы алган болсок, биз өтө этти аз жеген калктардын санындабыз. Баягы той топурларда эле бир аз ысырап кылып койгонубуз болбосо, биз ошол азыр Бурул айым айткандай ар бир нерсени витаминдүү, мындай денеге пайдалуу кылып орду менен жегенибиз дурус. Сиз бул тармакта адис катары толуктап берсеңиз кеңеш кылып. Ооба, биз мына фестивалда ошону биз дагы көргөзгөн атпайбыз. Мына бул коллегам айткан нерселерди биз жана келчи меймандарга көргөзөбүз. Мына бизде деле мындай рациондо мындай тамактар эртең менен жей турган, шамшум кылып, шашу аткан учурда жана башка жагдайларда жей турган сонун эле тамактарыбыз бар деп. Анан ошолорду көргөзгөн атабыз да. Анан эми бул рацион эмнеден келип чыккан? Бул адамдардын ошо физиологиялык ар бир адамдын ден соолугу үчүн керектүү боло турган, ошо кубат ала турган, энергетикалык мындай бир булак боло турган илимий өлчөөлөр бар да, илимий бир нормалар бар. Ошолордун негизинде бир киши мисалы 70 килограмм бир жылда эт жеш керек. Ошондо адамдын организмине керектүү белоктор, амино кислоталар, витаминдер жана эттеги микроэлементтер келет. А бирок биз Кыргызстандын киши башына эсептегенде өзүбүздүн өндүргөн этти
Анан четтен келгенде эт азыктарынын баарын эсептегенде биз азыр 34 килограмм тегерегинде гана жейбиз. Норма болсо рацион боюнча айтпадымбы 70 килограмм болуш керек. Бизде абал ушундай. Шамшум даяр болду окшойт турсуңуз. Эки сонундук жазадык, айтып берсеңиз эмнеден жазадык? Биринчисин чучуктан. Биринчи чучук менен жазадык. Бул каламаны алып, соус куйдук, өз үстүнө эттин соусусту сүзмө жана каймак кошулат. Этин алып. Эчтеке куурулбайт, ашыкча май жок. Анан алдын ала даярдалган быжы менен жазылды. Быжы менен. Помидор кошулду. Помидор кошулду. Биринчи соус кошулат. Анан помидор кетет. Үстүнө болсо кайта чучук салабыз. Кайта соус менен. Бул соусундуктарды ысытып жесе болобу дароо? Же кандай негизи кардарларга сунушталып жүрөт? Isıtıp жесе болот, атайын ысытуучу тостер деген болот. Ошого жылып беребиз да биз. Чтоб чучуктун дамы чыгыш үчүн, соустун да дамы чыгыш үчүн. Ушул түрк ашканасынын фестивалынын негизинде кыргыздын таңкы тамагы дагы сунушталганы турат. Ошондон дагы мындай өзүндү айтып берсеңиздер. Алдыдагы ушул таңкы жазылган айран, Бул өз үстүнө этно йогурт этно айраныбыз. Мен 2 түр алып келдим. Смородина, анан кийин малина. Карагаттан, анан малинадан жазылган кыямдар. Кандай жазалды? Бул биринчи кыям алдым. Астына коюп, андан кийин өз үстүнө талканыбызды алдык. Аны салгандан кийин өз үстүнө айраныбызды койдук, домашний айран. Андан кийин сухофруктуларды. Кургатылган жемиштери кошулат алдыдагы. Бул үстүнө болот. Биринчи бадырак кетет. Андан кийин өз үстүнө кара өрүгүз кетет. Өрүгүз. Анан жаңгагыбыз кетет. Андан кийин мейизибиз кетет. Иче турганда жей турган болду го. Жей тургандагы, иче турганда абдан көрүнүшү да коз, анан мындай адамдын таң эрте табитин ача тургандай болду окшойт, Витаминдүү. Витаминдүү жогору болот. Бурла кошумчалай кетиңиз, сиз да айтайын деп турдуңуз. Өзүңүздөр көрүп тургандай биз жогоруда шамшумдарды жаздык. Шамшумдун негизи жогоруда айтып кеттим түрлөрүн. Андан сырткары этно айраныбыз. Этно айран бул таңкы тамак катарында кирет да. Муну эч нерсе жебей эле жана эртең менен туруп, жанагы суу ичкенден кийин ачкан. Суу ичкенден кийин жанагы ушул этно йогуртту, этно айранды жеп койсо же ичип койсо бул уже ток кармайт. Мунун курамында талкан дагы бар курулган. Талкан негизи эле ток кармайт да организмдечи. Ошон үчүн витаминдерге дагы өтө бай кургатылган жемиштерди дагы кошобуз. Аралаштырып жеп койсо болду, таңкы тамак даяр. Бизде түшүнүк бар, фастфуд жеген кишилер толуп кетет депчи. Бурлайым күнүгө эртемен мынакей биз жасаган фастфуд жейт, бирок жебектей болуп турат. Мынакей бир кеңеш бериңиз, биздин даамдар алардан айырмасы бар, пайдасы бар деп. Албетте, туура айтасыз. Мен аябай сыймыктануу менен дагы айта алам бул нерсени. Фастфуд жегенде, мисалы, көп жанагы ашыкча салмак деп айтып атпа, мен бул нерсеге такыр кошулбайм. Анткени биздин тамактар бир гана баягы туура тамактандырып мындай пайдалуу болбостон, бир гана ашказан толтурбастан бул пайдалуу жактары дагы бар болуп атпайбы өтө. Муну биз балдарга дагы берсек болот. Бардык курактагы жаштар колдонсо болот да. Муну биз бөлө алабыз го. Фастфудту бир гана улуу адамдар жеш керек, кичинекей балдарга болбойт деген дагы чектөөлөр бар да. Бизде андай чектөөлөр жок. Бизде шамшумду дагы, этно йогуртта жана башка азыктарыбыздын бардыгын жаш балдардан баштап улуу муунга жесе дагы өтө пайдалуу. Агай кошумчалайт окшойсуз. Мен кошумча фастфуд жөнүндө айтып атпайсызбы, толуп кетет. Эң туура фастфуд азыркы европалык технология боюнча аябай кайра иштетилет да. Ошол эле нан жагы дагы, эт жагы жана башка катуу аябай жанагы кайра иштетилген чийки зат организмге тез сиңет да, адам тез ачка болуп турат. Ошон үчүн жана фастфудду улам жей берип толуп кетип атат. Бул биздикин талкан болсо, талкан ашказанга баргандан кийин андан ары мындай көбөт. Нымдалып, ичимдиктерими чай менен жана кайра менен көбөт дагы адамдын курсагында деп койгончу көпкө чейин сакталат да, ошо тогумдуулук кармайт. Ушундай айырма биздин кыргыздын фастфуд. Кайрат абдан кеңпейил экен. Остейин десем, дароо мага экөөнү сунуштады, 2 шамшумден сунуштады. Эми биринчи этно айранды дегустация кылып көрөлү, карачы. Мен дароо ашкана бурчун тандап алгандым. Нургуз кесиптешим атайын ашкананы тандады. Аш десе алаң булаң, ич десе элең салаң дегендей. Туура айтасыз. Агай менен калып кетти. Биринчи аралаштырып алат экенбиз. Азыр эсептеп көрсөк, чын деле пайдалуу, калориясы дагы күчтүү, мындай. Аш турган жерде дарт турбайт дейт, аш болсун кесиптеш. Кандай экен?
сонун экен. Талкандын даамы өзгөчө мындай даам берет экен. Талканды да кошуп алса болот. Талканды өзгөчө даам берет экен. Мунун этно, айран. Биз мисалы ошо жармадан баштап эле айранга талкан кошуп. Ооба. Мисалы биз Кока-коланы ичип атпайбыз, мындайча айткандачы, жанагы фастфудтар менен кошо башка суусундуктар, газдалган суусундуктар мындайча айтканда. Бирок биздики өзгөчө, биздики этно деп да каталып атпайбы? Ушул жака биз бардык этно деген сөздүн бардык нерсесине жооп бере алабыз. Анткени бул шамшум менен жогоруда айтып өткөндөй, биздин этно бургер катары кетип атпайбы? Шамшум менен биз максым ичебиз, аралаш ичебиз. Мындай айкалышын дагы байкап көрсөңүздөр, максым менен анан шамшум жеп атат да. Бул дагы өзгөчө бир биздин өзгөчөлүгүбүз катары. Анан бизде эң бир кооптуу нерсе ачыткы деген түшүнүк бар. Ачыткысы жок. Бул ден соолукка зыян тийбеген даам жасалган. Ачыткысы жок, жана көбү ачыткысы жок деп мындай таң калышат да. Бул эмне ачыткысы жок кантип жасалат деп. Жана Кыргызда мурда апаларыбыз камыр туруш колдонгонда, ошо камыр туруштун негизинде да жасайбыз. Көптүргү деп койчубуз. Көрөңгө, сүт азыктар көрөңгө деп коет. Анан анын айранда өзүндө газ пайда болот. Бизге билинбеген менен газ бар. Ана максымда жармада газ пайда болбойт. Максымда газ пайда болот. Табигый түрдө аны жанагы соодуга катары кошулбайт. Жасалма. Негизи ден соолукка дагы эч неме кедергисин тийгизбейт да буларчы баягы. Бирок негизи ден соолукка өтө зыянда. Биз бул ушул табигый нерседе жасалгандан эч кандай коркунуч жок. Андан сырткары ушул мен айтып кете алам, бул кыргыз соомдукту азыр эл аябай жакшы кабыл алат. Анткени элдер түшүнүп атат. Азыр маалымат бай. Элдер кайсыны туура жеш керек, жегенде туура, кайсыны туура эмес дегенди дагы билип калышты деп дагы айта кетсем болот. Жакшы экен. Фестивалда биз топоз этинен кечээ жаңы айымда айтып кетти. Даярдалган атайын бир даамдарды сунуштайбыз депчи, мындай. Агай айтып берет окшойт. Аны азырынча айтпай кое турайын. Себеби биз дагы ар түрдүү мындай түрлөрүн тандап атабыз. Бирок негиз ошол жаныбардын эти болот. Негизи бирок деген аны биз дагы ошо азыр заманбап кылып, жаңылык кылып, ошон үчүн анысына силердин каналдан реклама болуп кетпесин, кое туралым. Силер ошого карайсыңар да аябай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, этно айранды дагы өсүйдүк абдан мыкты экен. Эми кезек шамшумга келди. Азыр Кайрат мырза кесип, мына кооздоп берди. Эми менин бактыма муну дагы өстүйгенге, дегустация кылганга мүмкүнчүлүк түзүлдү, Аш болсун. Бирек ичти. Биз канча аракет кылсак да Нурдөөлөт Кукоев агабыздай мындай сонун экен. Эмоция менен көрсөтүү мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү. Нурдөөлөт аябай ошентет. Биз айткандай, буну канчалык көп жесек дагы баягы тамактан толуп кетет деген түшүнүктү четке кага турган нерсе да. Ооба. Туура тамактанса, тамактан адам толуп кетүү мындай коркунучу жок. Ашча салмак пайда болбойт. Наоборот, ден соолукка керектүү витаминдерди топтой алса болот. Маанай жогору болот, эң негизи. Ишиңиздерге ийгилик, бар болуңуздар. Рахмат. 5-июнь күнү жыйынтыктап айта кетсек, бардык кыргыз элине 5-июнь күнү Чуңкурчак жайлоосунда Супара этно резортунда ошол түрк элдеринин фестивали өтөт. Калуучулар үчүн эшик ачык. Тамак аш боюнча фестиваль саат 10-да башталат. Келиңиздер бар. Рахмат. Көрүүчүлөр менен дагы коштошобуз. Бар болуңуздар. Саламат болуңуздар. Аманчылык.